Курманайтта ар бир момун пенде жаратканга жакын болуунун мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбаганы аракет кылат. Ибадатта кайрымдуулукка курмандык чалышат. Мусулманмын деген пенде эгер шарты болгон болсо курбандык чалыш керек. Курбандыкты кимдер чалат? Курбандыкты ошо зекетке кадыр болгон инсандар чалат. Зекет деген жанагы койго эсептегенде 40 кою бар, уга эсептегенде 30 малы бар адамдар. Анан ошол зекеттин жарымы деген кээ бир адамдар мисалы 20 кою бар. Ушундай адамдар дагы курбандык чалышка болот. Толук мүмкүнчүлүгү бар инсандар ошол курбандык чалыш керек. Курбандыкты чалганда кой эсебинен жанагыдай бир жашар толук болуш керек. Же болсо эчки болсо ага дагы бир жашар. Анан 6 айлык козу семиз болгон болсо бул дагы жарай берет. Анан базарга барганда курбандык чалам деп кээ бириси мындай семиз козуларды тандайт да. Алардын жашы 5 жашар болуп калышы мүмкүн экен да. 5,5 жашар. Булар жарабай калат. Курбандыкка чалган малдын, койдун жанагыдай кулагы бүтүн болуш керек. Куйругу бүтүн болуш керек, семиз болуш керек. Курмандык союучу жаран курсагы ток, кийими бүтүн болуусу жетиштүү. Курманайт майрамына карата курмандык чалууда кой, эчки, мал, төө союлат. Курмандыкка союлган малдын этин толук өзүнө калтырууга да, бардыгын таратып жиберүүгө да болот. Бирок этти 3кө бөлүп, бир бөлүгүн өзүнө, экинчи бөлүгүн кедей кембагал муктаждарга, үчүнчү бөлүгүн конок чакырып, аларга бышырып берсе деле жакшы болот. Курманайтта үй бүлө мүчөлөрү, дос жарлар, тууган уруктар бири-бирине куттук айтып, белек бекчек берүү каадасын жайылтуулары зарыл. Колумтоодо сөзсүз казан асылып, даамдуу тамак аштар жасалып, дастаркон жайылып, конок күтүлөт. Быйыл да ага карата элдин даярдыгы кызуу. Биз деле ошондой болуп майрамдайбыз. Элдерге тынччылык, аманчылык болсун, ден соолук болсун баардыгына. Курбандык чалытындай. Курбандык чалып, элге бөлүп берип, ушундай кылынат бизде да баардыгында. Курбандык кылабыз. Майрамдайбыз, ушу мусулмандын майрамы Курбанайт экен да. Майрамдайып турабыз ушу бала чакам менен. Балдарын паркта ойношот. Өзүбүз табыш кытырып чыгабыз, айттайбыз, ушу майрамдайбыз. Эми курбандык чалда үйдө турганда курбандык кылып элге конуң менен таркашса болот. Анан кийин эми мына алыс жакында бир туугандарың өссө, кетип калсаң башы кеткенден кийин бияктагылар кыла албайт. Алыс жакка барып, бир тууганым өткөн, ошону эртең жөнөп кетем. Эми ошонун айттыгына Куран окутуп, көтөрүнчүбүздү көтөрүп барабыз да. Кудай кааласа айт жакшы өссүн, элибиз тынч болсун, заманыбыз тынч болсун. Курмандык чалуу үчүн адамдын мусулман болуусу шарт, балакатка жетүүсү зарыл. Курмандык чалуучу акыл эси жайында жана материалдык мүмкүнчүлүгү бар инсан болушу керек. Биз жанагыдай атама жылдык беришим керек эле, аштык беришим керек эле деп түшүнөт дагы. Бир күн алдын союлат. Алар курбандык эмес, алар жөн эле эксан болуп эсептелет. Курбандыктын убакыт сааты ошол айыт күнү эртең менен таңзарда башталат. Айыл жерлерде таңга маала шаар жерлерде күн чыккандан кийин ушундай болуп башталат да. Ошо күндөн баштап курбандык эсеп кылынат. Андан кийин 3 күн катар менен союлат да. Курманайт Алланы улуктоо күнү. Курманайттын максаты жалпы момун мусулмандар үчүн бир гана мал жандыктарын союп коюу эмес, курмандык чалуу менен адам Аллага жакындайт. Нуриза Хамракулова, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.